Текебаев Жээнбековго жолугуп калсам кылмыш ишим жөнүндө айтылбайт. Үй камагындагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга расмий чакыруу албаганын маалымдады. Ал бул маалыматты массалык маалымат каражаттарынан укканын жана чакыруу болсо кабыл аларын айтты. Текебаев Жээнбеков менен жолугуп калса, кылмыш иши жөнүндө кеп козгобой турганын билдирди. Дүйнө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды талкуулайбыз. Бирок менин кылмыш ишим боюнча ал жакта кеп болбойт деп ойлойм. 2010-жылдын апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ишемби күнү президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууну пландап жатышат. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Президент пара талап кылган чиновниктерди атууга уруксат берди. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте жарандарга пара талап кылган чиновниктерди атып салууга уруксат берди. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Эгерде сиз салык төлөп жатсаңыз, сизден пара талап кылганды уруп салыңыз же болбосо атууга уруксат берем. Бирок өлтүрбөгүлө, өлтүрсөңөр мен сотто силерге ырайым кыла албай калам, деп билдирген Дутерте. Дутертенин айтымында, чиновниктерди аткан адам бир гана денеге залакка келтирди деген мыйзамга жооп берет, түрмөгө отурбайт. Эскерте кетсек, Родриго Дутерте Түштүк Кореяда күйөөсү бар мекендешин оозунан өпкөн. 2 жашар кыз апасын кокусунан өлтүрүп алды. Белоруссияда 2 жашар кыз апасын кокусунан өлтүрүп алды. Бул тууралуу Комсомольская правда жазып чыкты. Маалыматка ылайык 20 жаштагы аял автоунаада отурган 2 жашар кызын терезеден алып чыгууга аракет кылган. Айнек көтөрүлүп, аялдын мойнун кысып, тумчугуп калган. Ал ооруканада каза болду. Алдын ала маалымат боюнча, унаада отурган наристе терезенин айнегин көтөргөн баскычты кокусунан басып алган.